Тепке курбу Жылдыз жолу Ак Суу районундагы эң начар делген таштак. Автоунаалар араң жүргөн, Тепке айылынан Жылдыз айылына каттаган автожол. Учурда жолдун негизги жумуштарына даярдык катары тилкелерди тегиздөө, эки капталдарды көтөрүү, таптоо иштери жүрүп, асфальт төшөлүүдө. Ушунга чейин бул жолдун 90% айтканда гравийный покрытие болчу. Быйыл Кудай буйруса биринчи чакырымдан 60 чакырымга чейин асфальт төшөө жумуштарын баштадык. Эң биринчи жумуш 8 мартта баштаганбыз. Кум шагыл төшөө жумуштарын ташуу боюнча. Андан соң таптоо жумуштарын аяктап келип 1 апрелден тарта 1-2 апрелден баштап ушу асфальт төшөө жумуштары мындай Жалпы 5 чакырымды түзгөн бул унаа жолу эми толугу менен жасалат. Тарыхта биринчи жолу асфальт салынып жаткан маанилүү жолго жергиликтүүлөр кубанууда. Эми бул кубанычыбызда эме жок да, чек жок да. Бүт айылыбыз эмне деген эми айылыбыздын тургундардын бетине күлкү пайда болду деген айтат элем да. Баары жыргап бул асфальт өмүр бою салына деп. Мен азыр 56-дан биринчи жолу тарыхта салынып отурат. Учурда бул жолдун 80%га жакын жумуштары бүткөрүлдү. Аба ырайы туруктуу болуп берсе, апрелдин 20-сына чейин толук кандуу иштер бүтөт. Жол бардык стандарттар менен курулууда. Туурасы 8 метр. Ал эми төшөлүп жаткан асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр. Кандай салынып жатат? Сапаттуулугуна номер 4 аймактык бөлүмү деп коет. Жол чарба департаментинин номер 4 аймактык бөлүмү бар буякта. Алар биз мындай айтканда биз подрядчик болуп, алар заказчик, алар өзүлөрү көзөмөлгө алып, сапаттуулугун карап турат. Асфальт бетондун баарын сертификаты бар. Талапка ылайыктуу аткарганга аракет кылынып атат азыр. Быйыл Ак Суу району боюнча жалпы 10 чакырым жол жасоо иштери каралган. Ал үчүн мамлекеттен акча бөлүнүп, эң начар делген 3 аймактагы автожолдор жасалат. Жазгүл Сатаева, Мадина Абакирова, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.